Буга чейин жугуштуу улаңдарга каршы күрөшүү максатында жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасы иштеп келген болсо, бүгүндөн баштап эттин сапатын тасыктай турган атайын программа иштей баштады. Эми эт сатып алууга келген ар бир кардар сатуучудан сурап олтурбай, эт азыктарына берилген ветеринарды күбөлүктөгү QR кодду сканерден өткөрүп, малдын эти качан, кайсыл жерде союлганын, лабораториядан өттүбү, керек болсо кайсы ветеринар текшергенден бери биле алат. Программа мурда ушу мал союлчу жай анан экспертизага чейин барган болсо, бул азыр ошол жанагы прилавкаларга чейин, андан тышкары жана соода түйүндөрүнө, супермаркеттерге баргандан кийин потребительдер колдоно турган, көрө турган ошо жерге чейин жеткизип атабыз да. Ошо программаны жаңы иштеп чыктык. Ошондуктан бул ушул мал азыктарыны потребитель ошол жерден көрө алат. Программаны колдонуу жөнөкөй, болгону чөнтөк телефонго мобилдик тиркемени көчүрүп алуу жетиштүү. Бул кардар үчүн абдан ыңгайлуу. Себеби эттин таза экенине ынанып, базардан коркпой сатып алса болот. Смотрите, здесь есть QR-код. На данный момент я отсканировала этот QR-код. Мына карасаңыз, бул жерден QR-кодду сканерден өткөрдүм. Андан кийин мага тиркеме жалпы маалыматты чыгарып берди. Бул жарандар үчүн сонун мүмкүнчүлүк экен. Эң башкысы коркпой сатып алсаң болот. Азыр сканер кылдым, мага абдан аябай жакты, ыңгайлуу. Мен деген билем кайсыл жактан келди, качан келди. Мага эттер жакты, свежий болуп турат, көрүнгөнү дагы абдан сонун. Эми базарларда же дүкөндөрдө сатылып жаткан эт азыктары каяктан кантип текшерилет деген суроо жаралат. А дегенде малды союп сатаардан мурда жаныбарларды идентификациялоо жана көзөмөлдөө системасы аркылуу текшерилет. Мисалы, кайсыл аймактан келди, жашы канчада, малдын ээси ким, баары көзөмөлгө алынат. Эгерде күмөндүү белгилери байкалса, лабораторияга жиберилет. Подозрительный болбосо, таза болсо, ошол жерден ливерлерин, баштарын ар кайсы жанакында феноско, инфекционный ооруларга карап туруп, органолептика жүргүзүп туруп, анан биз уруксат беребиз. Эгер подозрительный болсо, анда бу жерден атайын текшерилет да, биохимический деп коебуз, лабораторный текшерүүлөргө жүргүзүлөт. Андан соң этке берилген күбөлүк кат талапка жооп бергенден кийин шаардагы дүкөндөргө сатууга уруксат берилет. Белгилей кетсек, QR кодду текшерүүнүн жарактуу мөөнөтү 3 гана күн. Андан өтүп кетсе, толук маалымат көрсөтүлбөйт. Тиркеме Бишкек шаарынын бардык аймагына камтылат да. Бардык базарлар, ири соода түйүндөрү, ушул QR код бар, изилдөөлөрдүн протоколу бар, эт бул таза ветеринардык көзөмөлдөн өткөн деп эсептелинет. Бул программа Европа өлкөлөрүндө абдан жакшы өнүккөн. Ал эми КМШ өлкөлөрүнүн ичинен Кыргызстанда биринчилерден болуп иштелип чыкты. Айжамал Болот кызы, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоо 24.